Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу депутаттар, барыңыздарга чоң рахмат. 5 минут берилет. Рахмат. Менин комиссияга суроом жок, бирок бир пикир айтайын деп атам. Мен Атамбаев президент болуп турганда, ал күчүндө турганда бардык каталарын бетине айткам. Бирок азыр ал президент эмес, күчүн жоготкон. Азыр жыгылганды баса калып деп келесем, жеке мен үчүн мындай жигиттикке жатпайт. Баарыңыздар үчүн жооп бере албайм, бирок мен өзүм ошентип ойлойм. Мен айтайын деген башка маселе, биздин өлкөдө Кыргызстанда болуп аткан бардык мыйзамсыз иштерде парламент чечүүчү учурда ушундай чогулуп, бир муштумдай түйүлүп, адилетсиздикке каршы күрөшсөк, ушуга окшогон окуялар болбойт эле. Дайыма өз учурунда, өз кезегинде парламент чогулуп, мына азыркы Атамбаевка жасап аткан чабуулду бардык органдарга, бардык мыйзамсыз иштерге жасашыбыз керек. Ошондо биз өзүбүздүн накта эл өкүлчүлүк миссиябызды аткарган болобуз. Мына комиссиянын бүтүмүндө жүрөт журналисттерге болгон куугунтук. Азаттыкка 20 миллион айып салган, Занозага 10 миллион, Нарын айыптын арыган апасы менен жашаган үйүн арестке койгон. Ошол учурда биз айтып, ошол жөө жүрүшкө чыкканбыз. Мына Каныбек Капаш, Алмамбет Насырканович болуп, ошондой маселелерди биз өз учурунда карашыбыз керек. Алмазбек Атамбаев президент болуп турду. А Батукаевдин чыгарылганына качан? Бирок ушул трибунадан, ушул парламенттин ал президент болуп турган учурда Батукаевдин маселесин карап, өзүн ушул жерге чакырып биз сурак алсак болмок. Бирок ал азыр жок. Эми айтайын дегеним, Шамил Атаканов көрсөтмө берди деп атабыз. Урматтуу депутаттар, буга чейин орусиялык бир шылуундун азыр түрмөдө жатат. Маевскийдин көрсөтмөсү менен, жөн эле көрсөтмөсү менен коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевди камакка алды. Эми Шамил Атаканов дагы бирөөсү чыгат көрсөтмө берип, бул бизге өтө жаман президент түзүлүп калышы мүмкүн. Бул өтө жаман өнөкөткө алып келет кийин. Бирөөңүздү айтсаңыз, бирөөңүздү камап, бул айтты деп муну камай берсек, бул жалпы система үчүн. Биз эми азыр Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда ушул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Биз азыр дагы коом өзгөчө парламентке сын абдан күчөдү. Любой бийлик менен иштеше берем деген саясатчылардан эл кадимкидей жийиркенип калды. Эгерде биз азыр президент Сооронбай Шариповичке жардам беребиз, анын ушунда бир жакшы иштер жасалсын десек, биз ал кишиге азыр өз убагында анча-мынча кемчиликтерди айтып турушубуз керек. Кыргыз коомуна эң чоң проблема болуп аткан. Мына Алмазбек Атамбаевди азыр айыптап атасыңар, саясий көп мындай бир дайындоолор жасаган деп. Шопурларын, жан сакчыларын, өзүнүн жакын адамдарын чоң кызматтарга дайындаганын билебиз. Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары, эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан, урматтуу депутаттар, мына соттор боюнча дагы, азыр дагы президенттин сотторду өзгөртөм деген, реформа кылам деген аракеттери, чынын айтканда, соттор тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан көп ишке ашпай атат. Соттор өзгөргөн жок. Ошол бойдон. Мына 80-деги ата-энесин карактады деп, оор кылмыштарга айыпталып жаткан, буга чейин биз бир канча рет көтөргөнбүз. Канжар Кадралиев дегенди кече мына сот жаза мөөнөтүн кыскартып, сен эркиндикте ойноп күлүп жүрө бер деп чечим чыгарып койду. Эми ушундай учурлар болуп атат да. Ошон үчүн азыр ар бир сөздө спикерибиз Дастан Артисбекович баш болуп, айрым фракция лидерлери ушул жерге чыгып сүйлөгөнүңөрдө Атамбаев саясий куугунтуктарга жол берген, саясий репрессия кылган деп айтып өттүк баарыбыз.
Муну ушул жогорку кеңеште, парламентте бакыйган депутаттар баарыңар айттыңар, саясий репрессия кылган убагында деп. Эгерде саясий репрессия кылса, ошол убактагы башка оппозиционер Өмүрбек Текебаевди азыр бошотуш керек да. Ошондо биз тааныйбыз да, саясий репрессия кылыптыр Атамбаев, чын эле күнөө кетириптир деп. Рахмат. 10 секунд. Бардык адилетсиз окуяда, урматтуу депутаттар, баарыбыз убагында бир муштумдай чогулуп, парламентте курч маселелерди карап турушубуз керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Карамушкина Ирина Юрьевна, да. Я хочу отметить, уважаемые коллеги, что данным решением этой комиссии, этим гонением на экс-президента, вы перечеркнули все самые главные и важные завоевания демократического Кыргызстана. Это передача президенту следующему мирным путем власти. Я думаю, что следующий президент уже подумает, кому передавать и как. Спасибо вам за это. Можно уже переходить в тоталитарно-авторитарный режим. Все об этом сегодня доказывает. На каждого из нас, извините, можно накопать статью. На каждого. Под давлением, под хорошим избучкой, на каждого можно накопать. И у многих здесь сидящих рыльца в пушко. Но я хочу сказать, на меня тоже можно. Вот буквально сейчас мне пришло, что Окулбала Асылбека Дженбекова Нуркан Керимбаев, который был пресс-секретарем, выпустил сегодня по всем социальным сетям, что Карамушкина имеет дом за 500 тысяч, даже не за миллион, вот жал, за 500 тысяч баксов я имею дом на Лопаловке. Нуркан Керимбаев, вот свидетели, все депутаты, я за 500 тысяч баксов дом тебе дарю. Дарю, приди завтра, забери его. Вот что творится. Вот что мы с вами вот этим вот нарушением закона дали повод другим нарушать. И это дальше будет, потому что сегодня образец, как можно нарушить и как можно задавить и придавить, это законодательный орган стал. Я хочу только следующее сказать. Гонение. Кого гонял, кому пятки сжег Атамбаев. Мы все должны отвечать. Зачем тогда нужен был аппарат премьер-министра? Зачем нужны были депутаты, если все позволяли, все, что вы перечислили, делать одному Атамбаеву? Я хочу сказать про дом, который он взял в Койташе, по книге, там, как необходимо все оформил. Сколько у нас сегодня депутатов, которые захватили земельные участки в центре города, построили дома для продажи? За вывезенные деньги сегодня за границей строят дома. Каким путем они заработали? Это следующая власть уже будет. При этой власти мы не добьемся правды. Рахмат. Дастан Алексеевич, bir söz berip qo'yasizmi? Sizde микрофон. Уважаемые коллеги, уже третий день фейковые новости Фейсбука меня обвиняют в том смысле, что имею ли я право быть членом данной комиссии и даже председателем. С точки зрения морали и истории отвечу. 7 апреля, когда погибали самые лучшие сыновья, в Кыргызстане не было реальной власти. Тогда инициативные группы, которые находились в центральной площади, образовали группу людей, хотя бы достойно их проводить последний путь. Я был председателем этой похоронной комиссии. И сегодня хочу выяснить, во имя чего они погибли? Во имя того, что кто-то потом стал мультимиллионером? Я хочу вот это получить ответ истории. Рахмат. Кийинки сөз депутат Артыков Анвар Артыковичте. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен айтайын деген ушул бүгүнкү каралып аткан маселенин тегерегинде көбүрөөк эмоция болуп атат, субъектив факторлор болуп атат. Күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү да айтылып атат. Мен сурайт элем да, ошол күбөлөр таранышы бар деп жок деп айтканга негиз барбы? Ошолордун кайсы бири суд аркылуу реабилитация болуп, күнөөсү жок деп акталып чыккандар бар. Бул биринчи маселе. Эми шек дегенде шектүү деле сүйлөп атабыз, бирок берилген бир нукта шек келип атат да. А презумпция невиновности деген каякта калып кетти. А эмне үчүн биз Атамбаевдин ошол кылмышка катышы бар дегенге шектенгенге укугубуз жок. Жок, бир жактуу шектенгенге ушундай бүгүн жаралып калды. Мыйзам жөнүндө сөз кылып атабыз. Мыйзамды жагынып бардыгыбыз айтып атабыз.
Мына бүгін күнді экс-президентті жоопқа тартуу деген норма негізінен жоқ. Болғаны, бір негіз болғаны Конституциялық палатаның чечими. Ошол чечимдин бір месін оқып берейин. Правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретный правовой режим, который итоговое решение его преодоления независимо от предварительных процедур должно быть не менее сложным. Болгону ошол президентти импичмент кылган процедура менен иштесе болот дейт. Бирок Конституцияда, Уголовный кодекс, ГПКда жазылган аналогия не запрещает. Жооп берип коеюн да сен. Анар эң туура айттыңыз. Мен комиссиянын корутундусу эле боюнча жооп берейин десем, өзүңөр чоң саясат боюнча суроо бересиңер. Мен сиздерден сурам, ушул корутундудагы ар бир тамгага жооп берем. Ошо жерден мыйзам бузуу тапсаңар процедурадан, ага да жооп берем. Эмнеге таянып иш кылдың дедиңиз? Мен 4 жагдайды айтайын. Биринчиден, укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөчүлөрдүн далили боюнча азыр СИЗОдо жаткандардан 3-4 көргөзмө бар. Аны бөлүп коюшту. Бул биринчи жагдай. Экинчи, СИЗОдон чыгып келген 10 чакты саясатчы айтып атат. Ага ишенишибиз керекпи? Үчүнчү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү аз бу жерде отурушат. Алар айтып атат, ооба, экс-президенттин фамилиясы бар, бирок ага иш козгой албайбыз. Аны өзүнчө бөлүп койдук деп атат. Төртүнчү, катты көрсөтүлүп атат. Бешинчи, комиссиянын мүчөлөрү ушундай деп чечти. Рахмат сиздерге. 6-чы микрофон, процедурный маселе. Танышбек, суроолорго жана талкууга чек коюп коесузбу? Рахмат. Добуш коюп койсоңуз. Урматтуу депутаттар, депутаттардан сунуш келип чыгып атат. Ахматов Алмазбек Жумабековичтен суроого жана талкууга чек коюу. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 85, каршы 7, баары 92, катталды 103. Сунуш өттү, суроого жана талкууга чек коюлду, урматтуу депутаттар.